Президент баш болгон мамлекеттик чиновниктердин кортежинен улам жол тыгындарына калып жаткан шаардыктар нааразычылыктарын ар дайым айтып келишет. Бирок алардын үнүн Жуурканга карабай бутун сунуп алган кыргыз бийлиги уккан жери жок. Чындыгында чакан өлкөгө мынчалык кааданын зарылчылыгы канчалык? Теманы кесиптешим улантат. Уважаемый президент, как видите ли вы, сейчас мы стоим в очень большой пробке. Не только мы, полгорода застревают тут, и не только утром, а также и вечером. Сидите, пожалуйста, в своей резиденции. Кичинекей Бексултандын президентке кайрылган бул видеосу социалдык тармактарда катуу талкууга алынган. Анда ал күн сайын мектепке баратып президенттин кортежи өтүшүн күтүп тажаганын, шаардыктардын баары жол тыгында калып, жумуштан, окуудан кечигип жатканын айткан. Мындай учур күн сайын жок дегенде 2-3 маал кайталанат. Мамлекет башчысынын кортежи эртең менен жумушка, мектепке, бала бакчага кечиктирсе, кечинде үйүнө жете албай зарыккандарды капа кылат. 7-де чыгам, 9-да жумушка чейин жетем. Ошо менен келе албайсың жумушка нормально. Анткени кортеж 2 саат деп турушат. 2 саат мурун тозушат, анан 9-да кортеж өтөт, анан 10-да сен айдайсың. Өзү эле ушун пробка туруп эле өзү айдап көрсүн. Билип ошону түшүнүп, андан кийин ушун неметкен болбойт да. Может быть 5-10 мүнөткө азайтып же час пик убагында эмес, же башка убактарга же бөлүштүрүш керек да, убактарды. Же вертолеттор менен негиздеген чиновниктер жумушка барышсын анда. Ошо өстөрүнүн калагандай өтө турган убагын деле сырасы бир 15 мүнөт калганда эметсе, жапса ошондо спокойно биягында да тягында да жок болот вообще машина. ГАИ кызматкерлери да ашыкча колдонуп жүрүшөт да. Жакындаганда эле тосуп өткөрүп жүрсөң тез өтүп кетет. Мамлекеттик резиденциядан Чүй көчөсүнө чейинки ар бир көчөнүн кесилишинде күнүгө ушундай жагдай. Зуулдаган 5-6 унаа өтүп кетмейинче жолду ээн кармап туруу патрулдук милиция кызматкерлеринин милдети. Алар керек болсо тез жардам кызматын да өткөрүшпөйт. Ал эми 30-40 мүнөттөп жол тосуудан унаалардын тыгыны жаралып, бул кээде жөө жүргүнчүлөргө да залакасын тийгизет. Мындан улам жол тостуруу өткөн мамлекеттик жетекчилер андай болсо жумушка эрте барып, кеч кетсин дешет. Элдин убактысын токтотуп жол трассаны гаилер менен өткөн мен туура эмес деп ойлойм. Бул элдин мүдөөсүн, кызыкчылыгын ойлогон, элдин кызыкчылыгына кыянат катары баалайм. Ошондуктан муну токтотуш керек. Бул тажрыйбаны эгерде президент чын эле элиме кызмат кылам десе, эрте менен эрте турсун, 6-да туруп жумушуна барсын. Эл баары жумуштан кеткенден кийин саат 9-10 жумушуна кайтсын. Ошону эл катары эле элдин турмушун башынан өткөрүп жашасын да. Жогорку кызматтагы адамдардын коопсуздугун сактоо протоколдо белгиленген тартипте ишке ашат. Бирок өнүккөн Европа өлкөлөрүндөгү мамлекеттик жетекчилердин кортеждеринин катардагы унааларда жүргөнү менен салыштырып, биз деле ошого жетишсек эмнеге болбосун. Бир чети бул жөнөкөйлүк сапат дейт кезинде башкы прокурорлукту аркалаган Азимбек Бекназаров. Укуктук мамлекет эмес, биз азыр жанагы феодалдык бир авторитардык режимде эле жашап атпайбызбы? Хан президенттерибиз хандай жүрүш керек. Андан кийинки премьер беркилер анын чоң вазирлериндей жүрүш керек деген психология бар. Болбосо бул президенттердин өзүнүн жеке иши. Тыйып койсо, мен мондай эле барам деп койсо өзүнүн иши. Мисалы Американын президенти, тоже Америка, Вашингтон чоң шаар, вертолет менен ак үйдүн үстүнө конушат алар. Мисалы Трамп өзү эле жоюп коюп атпайбы көп нерселерди. Бар мурдагы нерселердин баарын алып коюп атат да. Былтыр Ысык көлдө президент Атамбаевдин кортежи жаанга карабай, дээрлик жарым саат бою жол тосуп жөө жүргүнчүлөрдү да өткөрбөй кармаган учур тартылган видео интернетке чыгып талкууга алынган. Полчаса все должны ждать, да, снайперы, все, давай, проехал, Таша, давай, спасибо тебе, что ты проехал, наконец-то. Да. Наконец-то все едут, вот, видите, все по машинам, все торопятся, успеть, сейчас будет ужасная пробка. Спасибо тебе, дорогой наш президент, что ты создаешь своему народу, который за тебя голосует, вот такие вот неприятности. Айрыкча Бишкектин көчөлөрүнөн өткөн кортеждерден улам президент резиденцияда жатып деле иштеп, министрлерди кабыл ала бербейби деп, өлкө башчысынын дарегине сын айткандар арбын. Учурда президенттикке талапкерлигин коюп жаткан айрымдардын кортежден баш тартам деген убадасы көпчүлүккө майдай жаккандай эле болду. Ал кандай ишке ашат, аны мезгил көрсөтөт. Динар Турдугулова, Батыр Зарлыков, Сентябрь.